Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Book House'да кайрадан китеп подкасты. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Бай Элим компаниясынын негиздөөчүсү, директору Рыскүл Акимжанова. Рыскүл айым, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Анан Рыскүл айым, сизди баягы коомчулук мындай ийгиликтүү, дайыма позитивдүү айым катары билишет. Ошол эле учурда коомдо дагы бир түшүнүк десек болобу, ушундай ой бар го. Ийгиликке жеткен инсандар көп китеп окуйт деп биз сыпаттайбыз да. Сиз көп китеп окуйсузбу? Негизи мен Алайкуу деген абдан тоолуу Кытай менен чектешкен Каракулжа район ошондой тоолуу жердемин да. Анан ал жакта биз кичинекей кезде телевизор деле тарчу эмес. Анан бирок болгон баягы развлечение деп коет го, болгон көңүл ачуу ушу китеп окуу. Анан ушул ааламга чыгуунун дагы бир жолу ушу китеп болчу да. Китеп аркылуу ааламда болуп аткан нерселерди ушу китеп аркылуу алчубуз. Анан мен китеп окууну 1-классыман эле баштадым. Тамга таанып баштаганда эле ошо китептерди окуп, биздин үйдө аябай чоң китепкана бар эле. Ошол китеп тамга тааны электи эле китеп окугум келчү да, ошолордун баарын кармалап. Анан мен 5-классымда Кар-Заманды окудум. Чыңгызханды окудум. Анан чоңураак классымда түшүнбөсөм дагы орусча китептерди окучумун. 25 жашыма чейин, менимче ошо 25-27 жашыма чейин көркөм китептерди окуп бүттүм да. Андан кийин ошо канча жылдан бери көркөм китептерди абдан аз окуйм. Анан көбүнчө ошо өзүн өзү өнүктүрүү жана профессионалдуу баягы мындай адистигиме, кесипке байланыштуу китептерди көп окуйм. Бирок акыркы убакытта мисалы техниканын жетишкендигинин дагы бир пайдасы бул аудио китептер пайда болуп атпайбы. Анан ошо аудио китептерди угам, подкасттарды угам. Айрыкча мен мындай жолдо көп жүрөм да, анан ошол жолдо машинада мен көбүнчө кыргызча биздин акыркы убакытта көркөм китептерди окуп берген кандай десем, окутуучу болуп калабы, ошондой баягы бизге көркөм китептерди аудиого салып берген Эрнест Кыяз деген үнүн ошону кандай айтса болот билбейм, бирок ошолорду окуучу болуп эле болуп калат го. Ошол биз убактыбыз тар да, кечке отуруп китеп окугангачы. Бирок ошол убактыбызды экономдоп бизге ошол мындай баягы кагаздагы китепти аудиого түшүрүп берген окуп берүүчүгө мен абдан ыраазымын. Анткени ошолор аркылуу биз убактыбызды текке кетирбей, бирок ошол эле убакытта китепти дагы аудио түрүндө окуп атабыз да. Ошол жолго чыкканда алдын ала аудио книгаларды баягы жүктөп алам. Анан чекесинен угуп кете берем. Анан бирок мен үчүн ошо акыркы убакытта ошо аудио китептерге көнүп калгангабы, эмнегедир ошолор көбүрөөк сиңет да. Ошол анан акыркы жолу сизди таасирленткен кайсыл чыгарма болду, ошол угуп баратып? Мен азыркы окуп аткан китептериме айта кетсем, мисалы Атай алып келдим. Азыркы убакытта мына
эки китепти окуп атам. Бул нескучные финансы деп коет. Биринчиси, экинчиси кайдзен. Бул кайтара эле келип баягы бизнеске, анан башкарууга, бизнести түзүүгө, анан кайтара өнүктүрүүгө арналган китептер. Өзүңүздүн кесибиңизге байланыштуу. Мунун экөөнү тең мен Москвадан атай заказ кылып алып келдим. Кыргызстанда тапкан жокмун. Анан Кыскача мындай мазмунун билсек болобу экен? кайдзен деген бул кандай гана бизнес болбосун, жашоо болбосун, ошол жашоону же бизнести иретке келтирүү, өзүбүздүн убактыбызды туура пайдалануу, кылып аткан ишибизди туура пландап, туура кандайдыр бир максаттарды коюп, анан ошолорго жетүү кадамдарын туура коюу да. Бул кайдзен негизи, кайдзен методикасы жашоодогу жана бизнесте, айрыкча бизнесте аябай жакшы жардам берет. Бизнести өнүктүрүүдө, бизнесте максаттарды коюуда жана ага жетүүдө. Анан мени аябай көп сурашат, убактыңды кандай пайдаланасың депчи. Мен ушу китептерди окуй баштагандан баштап мен өзүмө приоритеттеримди туура койгонду аябай үйрөндүм да. Анан өзүмдүн убактымды туура колдонууга үйрөндүм. Анан бул нескучные финансы деп менен бизде бизнес баштоо жөнүндө аябай көп кеңештерди сурашат. Бирок азыркы убакытта жанагы бизнес коучтар, бизнес тренерлер өздөрүнүн тренингин окуп жүрүшпөйбү? Анан алардын методикасын карай турган болсом, дайыма мынтип айтышат да. Дайыма өзүңө жакшы настроениеде алып жүр, анан эртең менен эрте турсаң эле бизнесиң жакшы өнүгүп кетет депчи. Анан мен айтар элем, эң биринчи бизнеске кадам таштаган киши цифра менен, мисалы биз тамга менен тамганы таанып, анан тамга аркылуу немелерди окуйбузго, сөздөрдүчү. Бизнеске барам деген киши эң биринчи цифраларды окуганды жана цифралар менен сүйлөшкөндү жана цифра аркылуу бирөөлөр менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек да. Анан ушул бизнес только ушу сандарды гана кабыл алат жана сандар менен гана сүйлөшөт жана бизнестин тили сан. Түшүнүктүү. Баягы 10 сан. Анан ушул нескучные финансы ушул бизнестеги финансыны үйрөтүүнүн мындай нескучный деп формулаларынын бардыгын бүт бул жерде таблицалары бар, формулалары бар, ошолордун бардыгын бирок нескучный деп турбайбы? Мындай көңүлдүү, жеңил тилде айтып берет да. Бул китепти сатып алганымдын себеби, эми биз канча жылдан бери мисалы сан менен сүйлөшүп үйгөнүп калганбыз да. Бирок мен башка бирөөлөргө айтып бергенде ошол мен өзүмдүн тилими жеңилдетүүнүн формуласын азыр неме кылып атам да. Анткени баягы финансы дегенде эле биз баягы сандарды айтып, анан кредит, дебет, ал бул дегендерди неметкенде эле баягы элдер түшүнбөй калат да. Анан бул мен үчүн өзүмдүн тилими жеңилдетүү, жалпак тилге айландыруунун методикасын мен ушундан үйрөнүп атам да. Мен өзүм бизнес жатынан алыс болгондуктан кийин мага түшүнүксүз болду, бирок бизнес жаатында иштеп жүргөндөр же бизнес баштайм деген адамдарга сиз дал ушул китептерди сунуштап турбайсызбы? Негизи эле бизнес баштайм дей турган болсо, албетте мен башында айтып кеткендей, сандардан башташ керек. Мисалы башка англис тилин же кытай тилин үйрөнөбүз дей турган болсок, биз баягы ошол тилдин тыбыштарын, тамгаларын үйрөтөбүз. А, Б, алиф, Б, Т, С деп баягы араб тилин үйрөнсөк да ошодон баштайбыз да.
бизнеске бара турган болсо эң Санды. биринчи санды үйрөнгөндү, санды окуганды үйрөнүш керек. Анан эртең менен эрте туруп, анан башкача дем ала турган, дем алсаң эле бизнес жүрүп кетет деген бул. ооба Рыскүл айым, сиз айтып кетпедиңизби, чындыгында азыр ушундай кандай десек бир мотивация берген мындай китептер көбөйдү да. Анан сиздин оюңузча ошол китептер мындай жардам бере алабы? Сизге болдуңузбу сиздин практикаңызда ошондой бир китепти окуп, анан ошондон бир таасирленип? Ар кимдин тандоосу өзүндө, бул биринчиден. Экинчиден, ар кимдин максаты дагы ар түрдүү. Мен жашоодо ушундай мотивация дей турган болсом, эң биринчи максат коюуну үйрөнгөндү үйрөнүш керек да. Анан ошол максатты коюп алгандан кийин, анан ошол максатка жетүүнүн жолдорун анан издене баштайт да адамчы. Ошон үчүн жөн эле бир жака кете берген эмес, ошол акыркы маякты коюп алганды үйрөнүш керек. Мисалы мен деле бир күнү эртең менен ойгонуп эле, ой гений болуп же бирдемени билип эле турган жокмун да. Жашоомдо ар түрдүү китепти окудум, ар түрдүү чыгармаларды окудум. Мага жакпаганды дагы окудум, мага жакканды окудум. Ошол изденүүдөгү кайсы китептерди басып өттүңүз? Анан ошол жакпаган китептерди дагы мен мисалы аларга ыраазымын. Анткени мен ошол жакпаган окуяларды, жакпаган китепти, жакпаган нерселерди көрмөйүн, мен ошол салыштырууну билмек эмесмин да. Аны сыңары жанагы мотивациялык курстар, мотивациялык китептерди адамдар өздөрү окуш керек, билиш керек. Анан ошол билип, ошол жакты көрүп, анан өзү ошол нерсеге жакпайт экенин дагы билиш керек да. Бул бир. Экинчиден, мен жанагындай мотивациялык курстарды не приветствую деп коет го. Кабыл албайсыз. Кабыл ала албайсыз. Кандай десем, кабыл ала албай деп айтсам болот, бирок мен ага каршы эмесмин. Анткени бизде коомдо абдан өзүнөн өзү чыга албай жүргөн кишилер бар да. Мүмкүн аларга ал нерсе жардам бериши мүмкүн. Бул мен кабыл алганым, бул мен тандоом, бирок башка бирөө кишилерге алар жардам бериши мүмкүн да. Бул багы 90-чы жылдары мисалы Кашпировский чумак дегендер бар эле да. Аны силер билбей калдыңар, чоң мундун кишилери билет. Анан алар телевизордун алдында отуруп алып, анан телевизордун алдында сууну коюп койсоңор, мен силердин сууңарды багы заряжать этип берем, энергетика кылып берем, анан ошону ичсеңер, силер айыгып кетпейсиңер дечи да. Анан азыр мисалы ошого азыркы убакытта ошол карай турган болсок, аябай күлкүнүчтүү нерсе да булчу. Абсурд. Бирок ошол эле убакытта ошол психосоматика деп коет да. Көп кишиге жардам берген да. Ишенич. Бул баягы бардык биздин страдашкилерибиз мээбизде да. Мүмкүн ошол кишилерге жардам берет. Көп эле жолу психологдор да айтып келет, анан ошону өткөн адамдар дагы айтат да, басып өткөн адамдар дагычы. Китеп бул стресстен, депрессиядан алып чыгат депчи. Анан азыр бизде агрессивдүү, депрессияда жүргөн адамдар көп го. Анан биз ошолорго кантип китеп сунуштай алабыз? Сиз кандай жолдору бар деп ойлойсуз? Кантип китеп сунуштасак болот окууга? Негизи биздин убакытта, мисалы, менин балалыгым ала турган болсок, телевизор жок, башка алам жок, бир айылда ичинде, анан адамдын кызыгуусу аябай чексиз да. Анан ошол кызыгууну башка ааламга кирүүнү мен китеп аркылуу таптым да. Ошол убакыттын адамдары бардыгы эле ошондой болчубуз.
бизге кызыктуу нерсени китептен тапчубуз да. Бирок азыркы убакытта китепке альтернатива соцсет деген чыккан. Башка интернеттин башка булактары бар да. Бул биз мурунку кезде биздин соцсетибиз бул китеп болчу. Азыркы убакытта башка альтернативалар бар, башка сунуштар дагы бар. Жана мен айтып кеткен мына силер эле подкастты кылып атпайсыңар, подкасттар толтура, ар түрдүү аудио китептер толтура, ар түрдүү передачалар толтура, ар түрдүү мисалы соцсеттер толтура. Соцсеттерде ошо ютубта канчалаган мындай материалдар бар да. Маалыматтар. Жамандар дагы бар, жакшылар да бар. Бул адамдын өзүнүн тандоосуна коюлган. Ушул тандоону туура коюш керек. Мен мисалы сөзсүз эле мындай кагаз менен чыгарылган мындай мукабадагы китепти окугула дегенден алысмын. Отуруп алып ошону эле окуп депчи. Булардын альтернативасы ошо аудио китептер, ошол эле подкасттар. Аябай сонун мындай пайдалуу подкасттар көп да. Ошол подкасттарды да окуса болот. Ошол убактысын отуруп алып, мисалы ушул китепти ачып алып, анан ушул убакытты кетирбестен бир нерсе жасап атса, сайма сайып атса, тигип атса, ошол колу жасай берет. Ошол эле убакытта кулагы менен дагы китеп окуса болот да. Бул эгерде китеп окуйм деген киши мындай айтайынчы, китеп окуп эмес, өзүн өнүктүрөм деген киши өзүн өнүктүрүүнүн, өзүнө билим алуунун ар түрдүү жолдорун табат. Ошол эле убакытта каалоосу болсо. Анан эгерде биз азыркы жашоодо артта калбайлы десек, кандайдыр бир ийгиликке жетели, өзүбүздүн кылып аткан нерсебизди жакшы бир деңгээлге жеткирели десе, сөзсүз түрдө өзүн өнүктүрүш керек. Өнүктүрүүнүн платформалары, башка инструменттери толтура. Анын ичинде ушул китеп сөзсүз биздин ордубузда болуш керек. Анткени мындай да, биз азыр аябай мындай күлүк заманга түшүп алдык да. Анан иштерибиз аябай көп. Өзүбүздүн иштерибизди аз келгенсип, биздин коомдун алдында, үйлөрдүн алдында, жакын туугандарыбыздын алдында болгон жоопкерчилигибиз дагы бар да. Алардын заботасын дагы кошо алып кетип атпайбызбы? Анан ошондо биздин өзүбүзгө таптакыр убактыбыз жетпей калат да. Өзүбүз мындай тынып, өзүбүз тунганга убактыбыз жок. Анан мисалы аудио книгадагы баягы ошол күлүк жашоонун бир немеси да, коштоп жүрүүчүсү да. Бирок мен дайыма айтат элем, эгерде сиздер өзүңүздөр жөнүндө ойлонсоңуздар, өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр, мындай китепти алып, отуруп, ачып, только ушундай китепти окушуңуздар керек. Анткени бул эң биринчи психологияны, экинчи денени, үчүнчү өзүңүздөрдү эс алдырат. Ушул китеп гана сиздерди токтотот, тундурат, кандайдыр бир убакытка токтоп турчу, отурчу, эс алчы деген бир немеге, кандайдыр аралчага алып келе турган ушундай именно баягы кагаз переплет деп коет го, мукабадагы, кагаз мукабадагы китеп сиздерди мындай бир тындырып тундурат да. Анткени мисалы стакандагы немени, сууну ичинде кандайдыр бир түстөрдөгү сууну куя турган болсок, анан кечке эле мынтип чала бере турган болсок, аралаштыра берген болсок, баягы тынбайт да, айлана берет, кыймылдай берет. Качан адам качан ошол сууда, стакандагы суу тунганда,
өзүнүн мындай түсүнө келет да, прозрачность неметет. Ансыңары адам дагы тунганда акыл эси прозрачность, акыл эси дагы тунуп, акыл эси дагы мындай чайтай ачык бир немеге келет да. Ошон үчүн ушул китепти тунганга, тынганга, өзүн токтотконго, өзүнүн акыл эсин тундурганга аябай жардам берет демекчимин. Сиздин айткан кеңештериңиз сөзсүз түрдө биздин көрөрмандарга жардамын тийгизет деп ишенебиз. Эгер ушул эфирден кийин бир адам болсо дагы китепке жакындап ушул ыкмаларды колдонсо, демек биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеткен болот экенбиз. Рыскүл айым, сизге ыраазычылыгымды билдирем. Мен акыркы сөзүмдү айтып коеюн. Мен мындан 2 жыл мурун ошол көркөм китеп окудум. Болгондо да ушул китепти окудум. Бул китепти мага Кундуз Кырбашева деген досум белек кылган. Мен бул китепти кийинки ушул подкасттын алдындагы кызыктуу суроо берген окуучуга белек кылам. Аны сиздер өзүңүздөр тандап, өзүңүздөр чакырып, өзүңүздөр белек кылыңыздар. Анткени бул «Тысяча сияющих солнц» деп аябай мотивациялык, аябай сонун китеп. Бул бир белегим. Андан кийин дагы бар. Өзүн өзү өнүктүрүүдө, мынал баягы коомдо кандай алып жүрүү, өзүн кандай бир жаңы деңгээлге чыгаруу жөнүндө этика боюнча мына биздин Эшалиев деген агайыбыздын китеби бар экен. «Дипломатический протокол Кыргызской республики» дейт. Бул китепти окуган киши этика боюнча, бирөөгө болгон мамилеси боюнча, коммуникация боюнча көптөгөн немелерди пайдасын тийгизет. Анан мен өзүм бул китепти окудум. Бир азыр башка бир тилди үйрөнүп жатам. Анан ошол ковидтен кийин мен аябай баягы эсимде калуу жөндөм начарлады да. Анан ошондо тренировки памяти деп туруп мен ушул акыл эсти өнүктүрүү жана эстөө жөндөмүн жакшыртуу боюнча ушундай бир китеп. Мен ушундай жардам берди бирок сизге жардам берген үчүн азыр ошо башка тилди үйрөнүп, то есть неметип атам да. Анын үстүнө мисалы мен азыр 40тан аштым. Ушул жашта мени ар бир 10 жылда мени жашартып туруш керек. Мени жашартыш үчүн Мегана Нахурская өшүп туруш керек. Мени жашартуучу китеп. Андан сырткары акыркы бул бөлмө гүлдөрүн өстүрүү деген китеп. Менин өзүм апам хим биолог. Азыр бир нече илимий ачылыштарды жасап жүрөт. Азыр ошо өзүнүн дарылык бир ачылыштарын патенттеп жүрөт. Бул мен өзүм апам жазган, анан өзүмүн эжем, бир тууган эжем жазган китеп. Ушул китепти дагы ошо белекке сиздер өзүңүздөр арнап, ошо гүл сүйүүчүлөргө берип коесуздар деп ойлойм. Бул жерде ошо гүл өстүрүүнүн илимий жактан болгон немелери жазылган да, инструкциясы жазылган. Ошо бул китептерди ошо сиздерге, то есть сиздер аркылуу мен көрүүчүлөрүмө, мен окуучуларыма белек келип, өзүңүздөрдүн жакшы бир суроолоруңуз болсо, өзүңүздөрдүн каалооңуздар болсо, кеңештериңиздер болсо, комментарийге жазып, анан ушул китептерди алып кетсеңиздер болот. Активдүү комментарий калтырган биздин көрөрмандарга анда дал ушул Рыскүл Акимжановадан сонун китептер белек болмокчу. Достор, баардыгыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге эң алгач убактыңыз баягы тар болсо дагы алтындай убактыңызды бөлүп келип берип отурасыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чакырганыңыздарга рахмат. Буюрса жаңы жылды жакшы салалы.